Урматтуу Кара шаарынын тургундары, биз бүгүн шаардын Батырали Сыдыков көчөсүндө турабыз. Мына бул жерде Батырали Сыдыков көчөсү. Биздин оң тарабы мына Телманга көздөй чыгып кеткен темир жол. Ушул темир жолдун оң капталынан сиздер көрүп турган могу жерлерден Сагынбаевич төрага мына сиз да бул жерде турасыз. Ушул жерден жол көчө алып чыгабыз. Көчөнү алып чыгабыз. Бул көчө каяка барат? Бул жол биринчиден Кара шаарындагы баягы автотугундарын жоюу максатында пландаганбыз да. Альтернативдүү жол катары бул жолдун акыры барып, ошол Сабай каналдан негизги Ош Кара суу жолуна кошулуш керек. План боюнча ошондой. Азыр бул жерди сметасын эсептеп бүтүп калдык. Жакын арада тендерге бересиңер да. Тендерге бергенден кийин мына ушул жерден жолду алып, бул жерде бир 2-3 снос иштери бар. Кызыл сызыктан чыгып кеткен курулуштар. Эми булар основной турак жай эмес, баягы белгиленген Коро сарай болгон үчүн буз турабыз дагы. Ушул жерде мына мен оң жагымда турат. Мына жерден баштап көчөнү жолду алып чыгып кетебиз. Жолду алып чыгып кетебиз. Ушул жерде баягы элге бир каттоого ыңгайлуу шарт түзөбүз. Эми азыр барып сиздерге лотокту жылдыруу иштери бар бул жерде. Аны дагы көрсөтүп берем. Урматтуу Кара шаардык тургундар, бул жол негизги трасса болбосо дагы ошол турмуш тиричиликке пайдаланчу жол катары кызмат кылат. Ана дагы суроо болуп калышы мүмкүн көрүүчүлөрдөнчү. Темир жол бар экен го депчи. Темир жолдун дагы өзүнүн акысын калтырабыз. Үйлөргө, турак жайларга зыян тийбейт. Биз пландаганга ылайык элге туура түшүндү иштерин жүргүзүшүңүздөр керек. Ошондо мына жолдун продолжениясы. Ушул жолдун эле уландысы мына. Бул жерде жол бар да негизи, кен планда. Эми кайсы бир себептер менен убагында тосулуп кеткен. Ушул жолду ачып туруп элге пайдаланууга беребиз. Ну что, рабочий, мен деле жөнөкөй формада жүрөм. Алатокту. Жана пландалгандай. Портальный комитет департаментинде турасыңар. Жылдырабыз. Бул наркы беттен теректердин нарк капталынан кетет. Суу беришибиз керек да. Азыр ушунун тендерин тездетип бүтүрүп, лотокту жылдырасыздар дагы. Бул жагы ушул лоток мына. Бул лоток улантабыз кайра. Суу ошондо эки тарапка тең жете тургандай болуш керек. Ушул жол уланып нар жакка чыгат. Дальше кетет. Сабай каналга чейин жеткиребиз. Могу лотокту жылдырабыз шуну пландаңыздар. Жеткилиги жетип, бир жалган айтпасам бир 40 жылдан аштырам. Кайда куртулууга бере албайбыз. Мүмкүн болсо кайра сейил бак эле. Бир ушул жерге мындай план кылалы. Иштетип койгон көрсөтүм болсо, жакшынакай документациясын бүткөрүп биринчи. Статусуну өзгөртүп, эми кайра колдонууга мүмкүнчүлүк берет мыйзамда. Ушуну эс алуучу жай кылып иштеп берели. Мына жерде жергиликтүү тургундар чыгып, кечинде эртең менен эс алгандай болсун. Сиздер планын түзүңүздөр, смета проект жасата бериңиздер. Жерине. Жер аянтын тактап, госактысын кайрадан алып, анан ишин баштайлар. Акылбы? Ушул жерде мына мусор басып кеткен, каралбай калган жерди биз жакшынакай карап, бул жагын парк, бул жагын жол кылып берсек жакшы да. Элге. Бир жолду талашып каттабастан, мына жерде экинчи жол менен кете берет. Бул эми барып, не только бул баягындай жол, анан бул жайытка дагы, жай көрүстөнгө дагы бара турган бир өзүнчө. Көрүстөнгө шаардыктар үчүн ыңгайлуу болот. Себеби көрүстөн бул жактан бери өтөбүз. Шаардыктар мында айланып бара барсам, ушул жерден түз эле барат. Ош Кара суу жарнамасы. Бул тиркеме аркылуу сиз каалаган буюмуңузду, үй жана жер участактарын, ал тургай жаныбарларды да сатып жана сатып ала аласыз. Алган эмес, кызмат көрсөтүүлөрдү, ошондой эле жумуш орундарында тапсаңыз болот. Тиркемени азыр Google Play жана App Store'дон жүктөп алыңыз. Жардама жайгаштыруу 100% акысыз. Мындай. Азыркы көрсөтүп берген сөзүбүздү улай, урматтуу Кара шаардыктар. Мына жерде Телман айылында турабыз азыр. Ушул жер биз жана көрсөтүп берген жолдун ушул башталышы буюрса, жумуштун. Бул жолду көтөрүп, жакшынакай жеңил машина кыйналбай жүрө тургандай кылып, ушул Сабай каналга чейин алып барып, анан чоң жолго кошуп беребиз. Бул жол боюнча.
Биздин оң жакта турган мына чек арага бойлой жайгашкан. Бул жерде Өзбекстандын чек арасы. Көрүстөнгө деп мына ушул биз турган жерлерди даярдап атабыз. Урматтуу биздин кызматкерлер жана проектиге ылайык эми жумушубуз кетип атат. Ушуну тездетип, Мелис Сагынбаевич, параллельно биз тосо берели. Тосо берели жана азыр 4 гектардан 8 гектар деген дагы идеяларды көтөрүп атабыз. Тосуп, жакшынакай кылып. Жумушубуз параллельно кете берсин, эртеңки күнү даяр болгондон документке өзүнчө, жумушка өзүнчө кетпестен даяр кылып турабыз, элге пайдаланууга беребиз. Мына ушул жерлер шаарга бир тарабы Телман айылына. Көрүстө маселеси буюрса чечилди. Документ иштерибиз аягына чыгып болгон. Сиздерде миссия тосуп беришибиз керек. Анан элге, журтка кварталдык комитет айыл башчылар, төрага сиздерге жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Мына маселе чечилген. Бир аз гана убакыт калды, документ иштерин толук аяктайбыз. Тосуп, анан колдонууга өткөрүп беребиз. Ошол күнү эми аксакалдарды деле, имамдарды деле чакырып, ушул жерде жакшынакай бата кылып, элге пайдаланууга берип кетели. Макулбу? Сиздер ошентип түшүндүрүп турасыздар. Кудай буйрса, бул жол бүткөнгө чейин мунун да иштери бүтүп калат экен да. Ооба. Параллельно жол бүтөт, лоток бүтөт, и ошол менен катар эле көрүстөн дагы жер чечилип бүтөт. Ошо менен комплекстин ишке бере беребиз. Жолу да даяр, көрүстөн да даяр. Иштештик, Ушундай, урматтуу шаарыбыздын тургундары, Телман айылынын тургундары, маселелер чечилип бүтүп калды буюрса.